Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү? Утмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Амансыздарбы? Алыс жакындан көрүп турган туугандар. Биз бүгүн сиздерге Бишкектен сүйлөйбүз. Көптөн күткөн, мына өзүңүздөр Тез Кабар каналынан көрүп жүргөн түркмөн шейшептери бүгүн Бишкек шаарына дагы кирип келди. Аны сиздер биздин мурдакы сериялардан, мурдакы чыгарылыштардан көрүп жүргөнсүздөр. Фуралап саткан балдарды, Бактияр деген агабызды баарыңыздар жакшы таанып билсеңиздер керек. Көпчүлүктүн талабы боюнча бул шейшептерди буюрса Бактияр байкебиз Бишкек шаарына дагы алып келиптир. Бул жерде Бактияр байкебиздин айтышы боюнча кышкы, жайкы, бир кишилик, эки кишилик жана жаш балдарга дагы шейшептер эң ыңгайлуу баада, арзан баада, сапаттуу шейшептерди алып келиптир. Азыр Бактияр байке өзү бул жерде буюрса бардык маалыматтарды өзү бермекчи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулыктар жакшыбы? Денсаулыктар жакшыбы? Иштер? Түшүңүз жакшы секен. Келип калсыздар бул жака дагы? Келдик. Машалла. Көпчүлүк күтүп атты эле, көпчүлүк сурап атты эле Бишкекке дагы келеби экен деп буюрса мына жакшы эме кылыпсыздар. Эми бүгүн келдиңиздер Бишкекке? Кече келдик биз Бишкекке. Биз муну сатканыбызга уже 1,5-2 айга жакындап калды. Биз түштүк регионго полный саттык. Жалал Абад, Ош, Шамалдысай, Каракөлгө чейин полный сатылды. Кызылкыя эң нары жагы Кызылкыяга чейин сатылды. Анан биз сатып жатканда элдерден өтө көп талап келди. Бишкек шаарына дагы бир алып келсеңиздер, оптовый сена бул, почта оптовый сена. Ошон үчүн биз 6 фура, 7 фураны ал жакта саттык. Азыр бул жака 2 фура алып келдик. Бир фура толо, бир 10 тонник. Дагы бир фурабыз бар. Кудай кааласа ушул шаарга Бишкек шаарына жеткиренге аракет кылабыз. Кудай кааласа. Азыр мына фура толо. Бул толо азыр. Наркыда да барбы? Наркыда 10 тонникте алда бар, алда только зимний анда. Так, количествосын сурап коеюн. Канча штук бар азыр? Бул жакта азыр 8000 штуктай бар фурада. Бул жакта азыр 3000 штук бар. Данырме зимний. Жакыныраак бияка келип алыңызчы, көрсөтүп. Так, эме Бактияр аке, мисалы биздин мурда чыгарылышта сиз 47 түрү, 50 түрү, 51 түрү деп айтып аткансыз. Бишкекке да келди ошонун баары? Ооба. Бардыгы келди. Мына фурада полный расцветкалар бар. Мынакей өзү деле көрүп атат. Мына жерде ар бири окшобойт бири-бирине. Бир адамдык, эки адамдык булар кретондор. Жазда, жайда азыр деле салып колдоно берсе болот. Просто ушул товарды зимний дагы бар экен. Биз ушул зимнийлерин дагы бул жака коштук. Азыркы суукка жаңы келип атат. Жаңы келип калган үчүн бул зимнийди коштук. Биз муну Жалал Абадта сатылган эмес. Ошто акыркы кечеги кабарда биз Ошто чыгарганбыз. Оштогу складта бар. Оштогу местода бар. Ал жакта сатылып атат Ошто. Ооба. Ошто мурдакы эле даректе? Мурдакы эле даректе, ошол жерде бар. Азыр бул жерге алып келдик. Ушу зимний обычный эле сатып аткан кретондорду сатып атабыз бул жерде. Урматтуу туугандар, мен сиздерге эми дарегин түшүндүрүп кетейин. Негизи чыгарылыш эмне жөнүндө экенин билдиңиздер да. Биз азыр Бишкек шаары менен Сокулук шаарына чыгып кете турган жерде Бишкектен чыккандан кийин Ден Саяпина көчөсү менен келгениңиздерде мына жерде Сокулук деген жазуу келет. Ошо Сокулук деген жазуудан өткөнүңүздөрдөн кийин Киркомго жетпейсиздер. Тетиги жерде светофордон өткөнүңүздөрдөн кийин Ала Тоо конушунун буруму болот. Мына жерде эки катарынан заправка келет. Бири Роснефть, бири Газпром. Ушуга жетпей эле жолдун боюнда фуралап сатышып атат. Сиз бир белги да кылып койсоңуз болот экен, баягы баннер кылып бирдеке ийилип. Негизи көзүңүздөр түшпөй калбайт. Бишкектен чыкканда эле мына батыш тарапка Сокулукка карап чыкканда Сокулук району деген жазуудан бир аз өткөнүңүздөрдөн кийин эле жолдун оң жак бетинде турат. Эгерде сиздер наркы Сокулук тараптан келсеңиздер, Бишкек шаарына жете электе Ала Тоонун бурумунан өткөндөн кийин эле жолдун сол жак бетинде мына фура, анан тетиги наркы ак фурада турат. Анда муну койдум окшойт. Айта бериңиз. Муну бул товарларды көргөн адамдар, бирок дагы бир неме болуш үчүн, жаңылык болуш үчүн зимнийден бир да ачып көргөзөйлү. Ачыңыз кана. Расцветкасы бар, азыр кел. Бул канча кишилик экен? Бул 2 кишилик. 2 кишилик. Ооба, азыр бул разницасы мындай болот экен. Бул 2 кишилик. Зимний экөөнүнбү? Зимний экөөнүн мындай чоң болот экен бул, мындай разницасычы. Мына ошондо материалда калыңбы? Материалда калың. Бул зимнийдин да түрү көппү? Зимнийдин ошо фланел деген немеси бар. Аты бар ушул. Бишкекти бир жыргатат экенсиздер шейшептер, жаңылап, а? Кудай кааласа. Элдерге жеткиренге аракет кылабыз. Машалла, Алла разы болсун. Негизи алыстан ушинтип шейшептерди алып келип, комбинированный мынакей. Сырты бөлөк,
içi bölök. Материалдары Материалды жакшы бул материалдары. Бираз калыңыраак болот экен, а? Калыңыраак болот, денеге жагымдуу. Эң бир негизгиси бул жерде 100% көрсөтүң эле мына. 100% пахталар чыгып турат. Хыбы булар. Хыбы бардыгы 100%. 100% хыбы, а? Түркменистан. Бул азыр 2 кишилик бекен, бирби? 2 кишилик. 2 кишилик экен, жайыңчы гана мына бир. Расцветкасын көрөлчү. Бул эми баягы чоң дивандарга, 2 кишилик дивандарга салса, сонун жарашкыдай. Көрүп турганыңыздардай мындай декоративный дождик сымал менен жасалган. Өңү болсо бираз мындай бир мындай пушту болот го, мындай розовый цветке окшошуп кетет экен. Ооба. Жакшы экен. Так. Наволочкалары дагы бул немеге караганда бираз чоңураак болот экен. 50ге 80 болот экен бул. Подушканыкы. Подушканыкы. Мына. Подушканыкы. 50ге 80 болот экен. Эми кичинерээк болсо материалды аябаптыр да, түркмөндөрчү. Аяган эмес, а? Материалды аябаптыр. Жакшы, өтө бардык жагынан элге Кудай кааласа пайдалуу. Жогот дең, э? Кек. Мына бир жагын тартып жибериң. Так, мына коробкасын алып коелучу. Уже клиенттер да көрүп токтой баштады. Жетишип калыңыздар. Оптумдагы сата бересизби? Баягы сата беребиз. Ооба, ошондо оптум сата беребиз. Бир адамдыктар 1100 сом болуп калды. Эки адамдыктар 1300 сом болуп калды. Себеби биздин Оштон алып келген жол кыраларыбыз балдардын иштеген болуп кичине турган жердин акысы, фуранын акысы болуп, бир адамдыга гана 100 сом кошулду. Эки адамды кошол бойдон эле. Эки адамды кошол бойдон эле. Биз Жалал Абадта деле сатканда региондордо 1100 сатылган. Просто шаарда биринчи келгенде 1000 сом сатылган. Ушул эмесин эске алып коюш керек. 100 сом ушу турган немелердин расходуна эсептелип жатат, ооба. Так, транспортировканын эмеси дейбиз, а? Транспортировка. Жакшы, бул зимний болду, а мыналар, а? Зимний болду. Так, эми мынау жукарагынан бир да ачыңчы көрөлчү. Бир да ачайлы мынакей. Бир да ачыңчы. Мынау материалдар баары окшошпу? Окшош, бардыгы башка. Ооба, светле башка. Бир фирма экен, а мынау? Бир фирма, бардыгы. Everyday дейт го. Ооба, Everyday Creton бардыгы ошо бирдей. Ушул зимний, бул дагы мындай комбинированный. Мынакей. Бир жагы одна тонныйраак, бир жагы гүлдүү болот экен, а мында. Пододеяльныгы бөлөкчө, мунун шейшеби бөлөкчө. Мынакей. Бисмилла. О, бул 2 кишиликпи дейм, а? 2 кишилик, Чоң экен, караңыздар, гүлүнү. Мына. Бул эми баягы летний дейилгени да жукарагы. Ооба, летний дейилген, зимний. Биз эми зимний буга чейин келбеген да. Ошон үчүн бул сезон башталды. Суук болгон үчүн бар бир фура дегенден биз бир фура зимнийди алдырдык да. Кошумчага бул товарга сатайлы деп. Эми мен бир чекеден баасыны неме кылайын, тактайын бактереге. Мына 1 кишилик летнийлери. Канчадан баасы? 1100. 2 кишилиги? 1300. 1300. Зимнийдин 1 кишилигичи? 1 кишилиги 1100, 2 кишилиги 1300. Ошол эле бабы? Ошол эле бул деле. Буну өзү эми айта турган болсок, ценасы кымбат. Бул мындай упаковкасы өзү деле неме бир канча расход. Себеби буну биз арзаныраак болгон үчүн мына упаковкаларда эсепке алынат экен ал фабрикадачы. Ошон үчүн булардын ценасы ошо эң минималдуу ценаны коюлган. Биз ценаны өзгөртпөйлү деп, буну 1,5 миң, 2 миң деп айтканга туура келбеди. Биз бул жагын баракасын берсин, канча калса дагы биз минималдуу цена кылып айтатабыз. Бул расход, бул чоң да расходду көрсөтөт материал. Жетсин деген ойдо. Бир баада. Ушу азыр көрдүңүздөр, салыштырдык. Чоңураак экен. Ооба, кыйла чоң мынакей. Местанда көрө келет. Ооба, местанда, ооба. Ошого биз ценаны 1100 бир адамдык, 1300 2 адамды кылып ушул эле цена кылып кармадык ценаны. Так, колдон келсе түшүнүңүздөр да. 1 кишиликтери 1100дөн, 2 кишиликтери 1300дөн болду, а? Мынакей, мында түрлөр бар, мына калыңдыгында эле көрүнүп турса билинет мынакей. Бул азыр бир шейшеппи бул? Ооба, бир шейшеп. Канча кишилик бул? 1 кишилик. 1 кишилик. Ооба. Охо. 1 кишилик ушул. Базардан баягыдай, не дейт, айда издегенди жерден таптым дейби, базарда кээде таппайсыздар го. Ошол нерселер мына жерде бар экен да, келесиздер. Мына эжелер, байкелер кармалап көрүп эме кылышып атат. Жаккан светини, жаккан количествода мындай ыңгайлуу баада алсаңыздар болот экен да. Өтө сонун. Машалла. Мына караңыздар. Детскийлер. Бул бүт комбинированный экен да, бир эмеси эмеге окшобогон, а? Караңыздар, асты серый, үстү болсо мындай баягы жаңы жылда кийет го, кийимдерди ошо сыяктуу кылып, мындай токулган сыяктуу экен, а? 2022лер бар. 2022. Бул детскийлер. Детскийлер башталды. Мына. Балама бирди алат окшойм мына детскийлер. Алсаңыз болот, детскийлер. Бул зимний, тем более. Булар Түркменстанда жасалган экен мына. 100% пахта деп турат. Мына көрдүңүздөрбү? 100% пахта.
Көрдүңүздөрбү? Эл билип калды буну уже. Эл билип калды. Сиздер фурада саткан байкени көрсөңүздөр, мына ушул Бактияр аке сатат. Азыр эми Бишкекеден алып келиптир. Бул жерде эми иштеш убакыты кандай болуп калат? Балдар боло берди? Ооба, балдар постоянный болот. Эртең менен саат 8ден баштап, Кудай кааласа 8ден баштап ушул товар ушул жерде болот. Караң киргенге чейин сатабыз, Кудай кааласа. Бүгүн жыйнап койбойсузбу? Жок, жыйнай албайт. Бүгүн кечке, эртең кечке 2-3 күндө. Бирок жаңылык эми мындайда, бизде Жалал Абадта бул биринчи жолу барганда 2 күндө бир фура түгөнгөндө, бул жерде дагы айта албайбыз. Түгөнсө айла жок. Жетишип калса, Кудай кааласа алып калат. Бирок көпчүлүк талап Бишкектен болду, Ооба, Бишкектен өтө көп болду. Эми караң. Мисалы эми бизде баягы Чүй узун областта буягычы, мисалы буягы Токмокко чейин кетет, Кемин, бул жагы Карабалта. Эми мисалы мындай келечекте дагы жакындатасызбы? Кудай кааласа азыр ушундай план болуп атат. Азыр биз биздин договор бар. Ошо договор көбүрөөк түзүлүп калган болсок, келишип калган болсок, Кудай кааласа ушу фурада Түркмен шешеттер деген сиз айткандай рекламаны коебуз дагы. Токмок, Кемин, Талас, күндө барасыздар, а? Бардык жака ошо бир жумадан ар бир областка барганга аракет кылабыз. Себеби элдер Таластагы өтө катуу чакырып атат, сурап атат, келиңиздер. Ошол жака бир фура алып барганга аракет кылабыз, Кудай кааласа. Бирок кайсыл күнү болгонун биз аны сиздер менен Кудай кааласа байланыштырсак, айтабыз. Ушул күнү ушул жерде болобуз, Кудай кааласа деп кабарды берип турабыз элге. Ооба. Эми сиздер өзүңүздөр дагы бааларды салыштырып көрүңүздөр. Эгерде Ош базар, Дордой же Ош тарапта, Жалал Абад тарапта базарларды билсеңиздер дагы розница баада мындай баада алыш кыйын да. Бул байкелер баягы оптум алып келгендиктен элге арзаныраак баада жеткирсин деп мынантип көчөлөп, талалап, ушинтип сатып жеткирип атат. Сиздерге дагы кызматыңыздарга Алла разы болсун. Дагында ушундай бир жакшы сервистерди уюштура бериңиздер. Негизи элге дайыма жакшылыкты жарчысы болгон Тез кабар медиа компаниясы сиздерге ушундай жагымдуу чыгарылыштарды буюрса чыгарып, көрсөтүп, айтып деп жүрөбүз. Сиздер дагы жаккан болсо каналга катталып, лайк басып туруңуздар. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушу себепчисиңер, силер ушу элге жеткирип берген ушу товарды силерди аркылуу Кудай кааласа биринчи Жалал Абадта тартып чыгарганбыз. Ошого биз дагы килемдерди да тартат элек. Килемдер да, Кудай кааласа килемдер дагы келет, Түркмөнстан дагы келет. Сөзсүз келет. Килем келгенде биз кабар беребиз. Быйыл келесиз же эмки? Жок, быйыл. 10 күндүн ары жак бер жагында Кудай кааласа килем келет. Ушул жерге келеби? Ушул жерге алмашыш мүмкүнбү? Ушул жерге бир партия килем алып келиши мүмкүн. Андан кийин Жалал Абад Ош катуу сурап атат. Ошол жака алып барабыз. Килем келсе биз сөзсүз бул жака сөзсүз 2 фураны коебуз. Ооба. Кудай кааласа. Сиздер эгерде мына Бишкек шаарындан эми Жалал Абад алыс экен десеңиздер, мына Кудайым буйруп келип калды бул жерге. Килемдерди да сатат эле бул байкелер. Ушундай эле фурада алып келип эле, жайып эле мынандай кыргызча эле жайма базары кылып эле сатат эле. Жаңы килемдер бар. Жаңы килем бардыгы жаңы килем. Түркмөнстандыкы бар. Түркмөнстан, Турция. Миллионниктер келеби? Миллионниктер жакшы килемдер келет. Себеби биз жакшы кымбат килемди арзан сатпасак эл албайт. Себеби алуучу сатуучулар көп. Ошон үчүн биз жакшы килемди, качественный килемди арзан, доступный ценада кылып беребиз. Салыштырат биз уят болбой турган кылып сатабыз да. Себеби базар жакында, бардык жерде билинет. Бардык жерде сатышат. Бактияр аке, мына зимний дедиңиз го? Мына зимнийлердин мыналардын детский келгенби, келе элекпи? Мына детский ушулардан мына зимнийдин детскийлери ушул. Зимний ушул, а? Ооба, мына зимний, Мынада бирди ачымчы көрөлүчү. Детскийлердин расветкасын бир көрүп коелучу. Биякта эжелерге да кызыктуу болуп атат. Бир көрсөтүп коелучу. Мынакей. Бул да түрү көп экен, а? Түрү көп. Агы бар экен, көгү бар экен. Материалында бир кармалап коелучу. Мынакей. Биз баягы эме ошончо тартыпсың, бир кармалап койбойсуңбу, кандай материал экен дебей. Размери канча болот мунуку? Размери азыр сыртында. Мына сыртында пакетинде бар болуш керек, э? Канча Размери 110го 185 см экен бул. 105ке 140 см экен. Эми баягы мектеп окуучу балдарга, жаш балдарга болот экен да бул, а? Ооба, болот, Мына узуну нормальный. Бирок калыңдыгы туугандар, мына бир топ калың экен. Мына башында сиздерге көрсөттүк го, летний депчи. Анан калың экен, бир топ элечи. Бир топ эле калың. Зимний, ошон үчүн мына упаковкадагы чоң да. Упаковкада чоң, а? Чоң адамдардыкы чоң. Так, мына бул жагында эми подушканыкы экен. Ооба, подушкасы. Подушкасы стандарт 50ге 70. Баягы узун подушкадан экен. Ооба, узун подушкадан 50ге 70. Светтери жагып атабы? Бул детскийде канча расветкасы бар? Детскийде 10 расветкасы бар. 10 расветка. Аз бара сиздерден али? Бар, аз данный время бар. Жакшы экен. Семьяңыздар менен келиңиздер дагы. Бир сыйра ар бириңиздер шешеңиздер алмаштырып алыңыздар шу жерден. Караңыздар, сонун экен. Мынакей. Мына, бул журкандык экен, а төшөгүнүкү. Мына. Сонун эй. Караңыздар. Бир 5-класс окуучу баласыга чейин
Бул өрөт окшойт, а? Ооба болот, болот. Сонун. Бул да буга чейин мындай ушул размерде жок болчу, азыр азыраак бар. Атайын детский сурагандарга алып келдик ошол немени. Негизи свет көп экен. Мен сиздерге бир сыйра мындай светтерин көрсөтөйүнчү. Баягы видеодо кээде алаксып эме светтерде да көңүл бурбай калат да. Мына бир свет экен. Мынакей караңыздар. Комбинированный. Мынанда баягындай көп гүлдү жактырбагандарга мынандай однотонныйлар да бар экен, мындай майда гүлү менен. Бул жерде мына көрүп турасыздар. Баягы кыз келиндердин көйнөгүнө окшош светте дагы бар экен, серый. Мындай точкалар дагы серый экен. Жакшы, мына детскийдин дагы бир түрү. Көрүп турасыздарбы? Мына жылдыз эмелери менен, гүлдөрү менен. Так. Бул жерде мындай дагы комбинированный үстү күрөң, асты мындай сары гүлдөрү менен дагы бир түрү бар экен. Так, бул жерде көп турбайбы светтери? Бир мешокто ошо ар түрлүү гүлдөр бар. Азыркы мына серийдин мындай кызылдар да, эме розовый дагы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Эгерде тоголок жакпайт эле мага десе, мындай төрт бурчтуктар дагы бар экен. Ромбиктер дагы бар. Мен эле туруп сатып берет окшойм, Бактияр ака, Уже экрандан акчаларını берейин деп турат го. Так. Андан кийинкисини мен бир сыйра көрсөтө берейин, Бактияр ака. Так, мына. Мынанда сырты журканы серый, темный серый. Ичи болсо мындай ачык түстөгү серый экен мына. Гүлдөрү менен, көрдүңүздөрбү? Японский гүлдөр менен экен. Так. Бул жерде эми ушул светтер бир коробка окшош, Ооба, бир коробка окшош экен. Мынанда караңыздар, Мына светтерин караңыздар. Бүт. Мындай жанда оймолору менен, гүлдөрү менен. Анан эме, Бактияр ака, мына ачылганда мына ушул сүрөтүдөгүдөй болобу? Бул рекламасы кагазындагыдай чыкпайт. Кагазында чыкпайт. Бул рекламасы. Бул жакта атайын көп местасы ачык, бул жагын карап тандап ала беришет. Светтерин. Бул жакка караштын кереги жок. Бирок размерлери ошо чыгат. Размерлер чыгат. 260, 240 дегендер чыгат. Размер кандай жазылса ошол чыгат. Мына биз бир фура саткан жокпуз да, көп саттык. Ошон үчүн эл билет. Размер ушунчалык чоң экен десип, рахмат айтып сүйүнүп аткандар көп. Размер ашчасы менен чоң экен дешипчи. Азыр жайдык го неменичи. Өзүңүз көрдүңүзбү? Ооба, зимнийлер, зимнийлер өтө чоң немесичи. Так, мен дагы расветкаларын бир экөөнү токтолуп көрсөтө берейин. Мунан карасаңыздар, аябай баягы кышкы кийимдер болот го, жылуучу. Ошонун светинде экен да, караңыздар. Бул да зимний окшойт, Ооба, зимний. Калыңыраак экен. Мына караң, пакталары чыгып атат, Жакшы. Так, мынандайлары бар экен. Мен өзүм кызыгып кетип атам го, бир 2-3 алсамбы деп турам. Алсаңыз болот. Так, мынандай гүлдүүлөр бар экен. Ичинде түрү менен экен, караңыздар. Түрү менен, Бу жеңелер келсе бул жер түгөтүп коет го, Ооба. Мындай светтер бар. Так, мына. Мынандайлар да бар экен. Бардык. Бул жерге ал канча түс келди? Кретондон 47 расветкасы бар, Кретондон. Булардын азыр 15-20 чакты расветкасы бар зимнийлерден. Основной Кретондун немеси көп, расветкасы. Кретон деп ал компания экен. Себеби эл алды, акчасы доступный, элге жагат, Кудай кааласа. Буюрса? Ооба, буюрса. Негизи оптойдан эч канча разницасы жок. Эч канча разницасы жок, салыштырса болот. Эми ал биз сатып эле жүрөбүз. Белдер көрдү. Бул эми эксперт, мындай айтканда, эксперименттен өттү да бул. Бир нече жолу. Бир эле жолу эмес. Биз Ошто, Жалал Абадта 5-6 франы ошол жакта элге жеткирүүгө аракет кылдык, ошону саттык. Тез кабар YouTube каналынан эгерде бизди көрүп аткан болсоңуздар, артка чыгып туруп бүткөндөн кийинчи Тез кабар шейшептер деп жазсаңыз, мына ошо экенин бир нече жолу биз проекттерин тартканбыз. Мына ал Жалал Абадта, Ошто сатып аткандар тартканбыз. Эгер ошол жактан көрүп аткандар болсо, мурдакы видеолор көрүп, ошол жерден даректерди алып, же экран астында номерлерге чалсаңыздар, даректерди берет. Барып чалып алсаңыздар болот. Эми буюрса Кыргызстан боюнча обеспечить этет экенсиз. Кудай кааласа, биз ошо Ошто Жалал Абадта сатканда бул жака дагы отправка кылып аттык. Азыр кайсыл жерден көрүп аткан болсо, жөнөт десе, через Мбанк аркылуу акчаны салып, карточкасын жөнөтсө, биз полный жеткирип берип атабыз. Эми Бактияр ака, мындай да биздин көрүүчүлөрдүн арасынан кичине мындай бизнес кылсамбы дегендер да болуп калат. Түшүрүп бересизби? Сенасы оптовый сена бул. Себеби биз минимальный бардык нерселер эсептелинген. Оптовый сенада ушул сенада берип атабыз. Бизден алгандан кийин ал жагын өзүнүн немесине караса коюп сатып атат. Себеби көп адам оптум алгандарда көп болду. Көп количество, жарым фура алам десе, андай болсо түшүп беребиз. Жарым фура 100-чүлүктөн көп алам десе, аны биз лично сүйлөшөбүз. 100-чүлүктөн көп. Ооба, 100-чүлүктөн көп болгон болсо. Анан бар 4-5-түк оптумга келбейт. Ооба, себеби керектүү адамга эле өзүнө 10 адам 13-түк алгандар көп экен. Баягы семьяга эле. Ооба, семьяга эле депчи. Себеби бирөөнү жөнөтөткөн дагы
3-4 семья калат, ошондо 13 штук, 15 штук алып атат. Ошо менен алууга туура келбей калат. Бизге 100дөн өйдө кылып туруп 500-600 калган болсо анда өзүнүн биз телефондо байланышабыз, ага жараша өзүбүз мамиле кылабыз. Азыраак немеси бар. Жакшы экен. Эми урматтуу туугандар, биз эми мына бул Ош тоголарындагы тартып көрсөтүп жүрөт элек. Ошол шейшептер келиптир. 47 расветкасы бар дейт. Каалаганыңыздарды келип 2ден аласыздар, 3ден аласыздар, 1ден аласыздарбы? Келип ушул жерде содаңыздар кылыңыздар. Бактыяр байке жок болуп калса бул жерде балдар болот, инилери бар экен. Ушул жерде бүт канча штук десеңиздер алып чыгып көрсөтүп, буюрса өзүңүздөр да кармалап көрүп, жактырып, анан алсаңыздар болот экен. Мына расветкаларына бир сыйра көрсөтүп коюңуздар. Мынакей. Негизи коробкада 5-6 түстүү болот экен, Ооба, 7ден болот коробкада. Кээ биркилер окшош чыгат, кээ биркилер ар түрлүү чыгат. Сери бар экен, көгү бар экен. Ар түрдүү светтер чыгат экен. Мындай майда точкалар менен чыгат экен, гүлдүү чыгат экен. Мындай чыгат экен. Негизи баягы расветканын көп болгону жакшы да. Себеби адамдын табити ар кандай да. Ооба, ошондой. Кызыл жагат, жашыл жагат. Негизи ошо светтердин түрлөрү да бар, жашылы, сарыгы, көгү, кызылы. Бар, Кудай кааласа. Бар. Бардыгы бар, Кудай кааласа. Эми сөздү көбөйтпөйлү. Товар ушул экен. Азыр биз болгону жарым расветканы алып чыктыңыздар окшойт. Ооба, жарым расветкалар чыкты. Калгандары да машинада турат. Биз оны машинаны да барып бир көрсөтүп коелу, канчалык толо турат. Жетишип калыңыздар. Себеби биринчи мунаны көрсөтүп коелу. Так, мына чоң фурада болсо, булар азыр бул жерден аз эле алынды окшойт. Мынакей. Мына көрсөтүп коюңуздар. Охо. Ушул жер эле бузулдубу азыр? Ошол чекеси бузулду. Мына толо экен, шейшеп жетет барыңыздарга буюрса. Келиңиздер, тандап алыңыздар. Мен YouTube'да көргөн мына свет деп да көрсөтсөңүздөр болот, ошону буюрса таап берет сиздерге. Наркы фуранда көрсөтөлү жүрүңүздөр. Анан Бактыяр аке, мисалы азыр булар сатылып кетсе, кийин да Бишкекке дайым алып келип турасызбы? Азыр бул сатылып кете турган болсо, Кудай кааласа азыр 2 фурабыз даяр турат. Даяр турат. Бир фура ушул Бишкекте турат азыр. Себеби оптум алабыз дегендер бар, азыр биз бербей турабыз. Элге мындан кийин азыр 2 күн, 3 күндөн кийин эсле кеткен болсо, бул жака келет. Бардыгы. Ушул жерге коюп сатабыз. Бул да зимний. Азыр бул жака чыгардык азыр аганы. Мына мешоктогулар бүт зимний экен да. Бул жакта 3000 штук зимний бар азыр. 3000 штук зимний бар. Мына туугандар, шейшептер да келди. Бишкекке качан келет, Бишкекке келсе болот эле деп көп сурадыңыздар, көп жаздыңыздар. Бул байкелер дагы ошону ойлоп, мына Бишкеккеден келди. Бишкекте эми эл көп жашайт. Буюрса, сиздердин содаңыздарга берекесин берсин. Дагы да көбүрөөк алып келип ушинтип элдерге жардам кыла бериңиздер. Эч качан содаңыздар токтобосун. Алла таалам сиздерден ыраазы болсун. Тез кабар медиа каналынын атынан сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип элдин ишеничин актап, суранышын актап келип, ушул жерге да келип, ушинтип товарыңыздарды сатып атканыңыздар үчүнчү. Алла таалам жеңил кылсын. Силерге дагы чоң рахмат. Ушу жакшы нерселерди элге жеткирип берип атасыңар, сиздердин да ишиңиздер ийгилик. Ар дайым ушу элдин кызматын кылып, иштешип жүрөңүздөр. Бардыгыңарга ден соолук, бардык жакшылыктарды каалайбыз. Бактыяр аке, килемди да алып келиң, Килем Кудай кааласа 10 күндүн ичинде келет, Кудай кааласа. Биз чыгарабыз. Бул жерде болсо Кудай кааласа дагы бир көрүшөбүз. Бир килем келгенде бир реклама кылып айтып беребиз, элге жеткиргенге аракет кылабыз. Калганын Ош Жалал-Абадта сатабыз килемди дагы. Мындан башка дагы элге пайдалуу, керектүү нерселер болсо, ошолорду дагы караштырың, Кудай кааласа ошо бир идея бар, ошону кийинки чыгарылса кошуп айтабыз. Сюрпризби? Ооба, сюрприз. Элге бир сата турган, ошо бир керектүү нерсесин колдоно турган ушу шейшептерди алды. Ошого пайдалуу, керектүү нерсени биз Кудай кааласа айтабыз. Буюрса, элдин керегине жарап жүрө бериңиздер. Арзан кылып бир чыгарабыз. Саламатта туруңуздар. Урматтуу туугандар, жыйынтыктайбыз. Келиңиздер, 1100, 1300дөн шейшептер, 1 кишилик, 2 кишилик, кышкы, жайкы, жаш балдарга дагы шейшептер баары келди Бишкекке. Укпадым, көрбөдүм, айтпапсыңар дебеңиздер. Ошон үчүн дайым биздин каналды көрүп туруңуздар. Жакшы кабарларды биринчиден болуп сиздерге кабарлайбыз. Анткени биздин канал дайым жакшылыктын жарчысы, дайым жакшы кабарларды сиздерге кабарлап турабыз. Катталып коюңуздар. Эгерде катталбасаңыздар, биринчилерден болуп укпай каласыздар. Биринчилерден болуп уксаңыздар, сөзсүз түрдө жакшы жетишкендиктерге буюрса жетесиздер. Саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө.